Салам достор. Бүгін біз Кореядағы ең ири супермаркеттердің біріне келдік. Бұл Имату болуп эсептелет. Азыр біз içine кирип, қандай товарлар сатылат жана қандай баада барып içинен көрүп чыгабыз. Biz азыр Иматунун içine кирдик. Азыр товарларды баарын бир сыйра кыдырып, баалары канча экенин көрсөтөбүз. Достор, мына биринчи эле бизге клубника көрүндү. Баасы 12400 вон. Кореяда азыр клубниканын сезону 3 айга чейин созулат экен. Булар товарный видке өтө жакшы көңүл бурушат да. Баары идеально болуш керек. Бир формада. Тут есть такие вот формы, есть другие, да? Достор, мына пияздардын баасы бул мына упаковкада ала турган болсоңуздар. Баасы канча? 4480 вон. Мындай мешокто бар экен. Булардын баасы 3980 вон. Эгерде сиз жалкоо болсоңуз, мындай арчылган пияздар да бар. Алар туура менен тамакка кошуп жейбиз. Бирок кичине кымбатыраак болот да. Канча? Булар 4280 экен. Эгерде мешок менен ала турган болсоңуздар, мына 2,5 килограммы 4980 вон. Кореяда дагы жашылчалардын эң кеңинен тараган популярный түр. Буну шорполорго да кошо берет, салаттардагы көбүнчөсү ушундан болот. Аябай бардык тамактарга кошо берет, аябай даамдуу, анан пайдалуу. Баасы болсо бир штук 1480 вон. Союздун баасы болсо мындай канча? Ичинде 5 штук бар экен. Баасы болсо 4980 вон. 1 килограмм картошканын баасы 5980 вон. Капустанын баасы 2980 вон. Гүрүч Кореяда биз нан жегендей эле, буларга нандай да. Ар бир тамакта жешет. Баасы болсо 4 килограмм гүрүчтүн баасы 21980 вон. Анан сортторунан дагы айырмаланат. Бунусу жакшыраак сорт болгон үчүн кымбатыраак турат экен кичине. 35800 вон. Жумурткалардын баасы 20 штук 4880 вон. Бул ракушкалар экен. Баасы скидка болуп тур. Бүгүн 1 килограммы 5490. Ракушки. Ракушки вкусные. Там есть внутри, которые можно есть. Корея жарым арал болгон үчүн бул жерде балык, ушундай море продуктыларынын түрлөрү аябай көп. Кореяда малдын эти эң кымбат болуп эсептелет. Дүйнө жүзү боюнча, кымбаттуулугу боюнча экинчи орунда турат экен, Швейцариядан кийин. Көбүнчө ошол Америка менен Австралиядан келет экен эт. Бул жерде болсо Австралиядан экспорт болгон малдын эти экен. 2,5 килограммга 44470 вон. Бул жерде негизи тамак ашында жашылча көп жешет. Салаттардын канча көрүп отурганда 5-6 түрүн жешет да. Тамактары биздикиндей майлуу эмес, низкокалорийный. Супсак. Бирок пайдалуу. Ошон үчүн дагы булар жаш көрүнүшөт да, аябай жаш көрүнүшөт. Буларда да бир тамактарга туздуу, ачуу, этлүү, сахарды да кошуп, баарын аралаштырып ийишет. Жакпайбы сизге? Кореяда ең популярный бул лапша. Корея раменди жеген боюнча экинчи орунда турат, биринчиде Вьетнам турат.
Булардын түрү аябай көп. Баалары 3480, 5450. Ой, пиперо деп коет. Анан сүйүшкөндөр бири-бирине ушундай подарок берип, эмесин айтышат да. Сүйүүсүн билдиришет, популярный ушулар. Бул жөнөкөй суулар. Жарым литр суу 480. Пепсилер 1580, 05, 1280. 1 литр спрайт 980. 2 штук 1,8 литр почти 6000. Бул 100 миң экен. 2 сорт аралаш. Почти 13 миң. Мандариндердин бири баасы 12900. Бул эң майда мандариндер. Муну арчып эле ушул боюнча эле жууп жей берсеңиздер болот. Бул гибрид. Баасы 6000. Бул корейский груша. Ачыгы жок экен, көрүнбөйт экен. Кореяга келгенде биринчи жолу көргөм. Ушундай груша бар экен. Таң калгам. Неге? Көргөн эмесмин мындай грушаны чоң. Груша деп окшойт, алма окшош. 2 штугу почти 8 миң экен. Алмалардын баасы 5900. Авокадонун баасы скитолоттор бүгүн 1580. 1 штугу. Барчындагы ушундай жашыл чөптөрдү аябай жакшы көрөт. Сельдерейден сок ичет. Жашартат экен. Лимон. Ушул пакетти 10980. Ананастын баасы 1 штугу 6480. Бул жерде помидордун баасы 8000. Бишелик помидор жесеңиз кымбатыраакка түшүп калат эмес. Банандардын баасы бүгүн 1980. Бүгүн выходной болгон үчүн баарын талап этиптир. Мына жерде банандар болчу. Эчтеке жок. Помидордун түрлөрү майда, чери, кызыл чоң помидорлор, шалабышкан помидор, мына Филипп шелек помидор. Эми ширин деген помидорго окшош экен. Түрдүү түстөгү помидорлар. Бул жерде кивилер бар экен. 8800 бүгүн. Бул бадраңдар. Баасы 5980 бул. Саат кечки 8ден кийин ушундай тез сатып бүтүү болот. 12400 болчу экен, азыр болсо. Канчадан болот? 9,000원. Азыр 9000 болот экен.
Бул тарабында кадимкидей кассирлер менен иштейт, касса. Достор, анда бүгүн сиздер менен ушул Кореядагы супермаркеттин ичиндеги продукталардын баалары менен бир аз болсо да тааныштарына аракет кылдык. Силерге кызыктуу болду деп ойлойбуз. Эмки видеолордо көрүшкөнчө. Пока. Аньон. Иматы деген эң чоң сеттердин бирине келдик. Бул Иматы Кореяда не деп койдум? Отключил, да? Отключил. Эматы биринчи жолу Эматы биринчи жолу 93-жыл. Эмне ушуну айта албайтам. Цифраны. Шашпай айт. Сен шаш. 종이 장미를 사고 싶어진 이런 내 모습